Çıkıp ketken adamlar turadılar, çıkıp ketken turadılar. Bundan bарын buzdurganбыз. Бул көчөгө жакында эле асфальт төшөлгөн. Баткен шаарындагы ички жолдорду оңдоо иштерине 30 миллион сомду өлкө башчысы демөөрчүлөрдүн эсебинен ажыратып берген. Жалпы жонунан 20дан ашуун көчөгө асфальт төшөө пландалып, борбордук көчөлөрдө тротуарлар салынып, суу ноолору орнотулууда. Бирок шаардык бийликтен билдиргендей, кызыл сызыктан жолго чыгып кеткен курулуштар тоскоолдуктарды жаратууда. Негизинен тротуар барына болот. Бирок ички көчөлөрдүн кээ бир көчөлөр мына азыр дал турган көчөнү көрүп атасыздар, асфальт төшөлдү, бирок тротуар кылалы десе, кээ бир өзүбүздүн тургундар баягы курулган мыйзамсыз курулуштарын убагында албай, баш ийбей, эртең алам, бүскүн алам дегендей менен артка тартып, баягы проектке чыккендиктен биз асфальтты басып койдук. Тротуарлар булар кийинки жылгы, мына 2024-жылгы иш чарага каралып туруп, тротуар менен басабыз. Ички жолдорго асфальт төшөө менен бирге шаарды аралап өткөн сел сайларга көпүрө да курулууда. Өткөн жылы бир көпүрө курулган болсо, быйыл дагы бири курулуп, жакынкы күндөрдө пайдаланууга берилет. Сай боюнда жашаган эл көпүрөнүн жаңыланышын көптөн бери бийликтен суранып келген. Бултыры сел келип, көпүрөгө батпай, андан буяга эрес жака кеткен, андан Мелсаканын алдан жол бар, андан Пасы Орозбек кедер кирип, үйлөргө кирип кеткен да сел. Ошонун себебинен мана жаңы көпүрө курулуп калды да. Көпүрө курулуп, жолдор асфальт болгону менен шаардагы элдин айласын кетирип, жергиликтүү бийликтин башын ооруткан таза суу маселеси ушул күнгө чейин чечилбей келүүдө. Буга чейин 5 миллион евро жумшалган таза суу долбоору аяктаганы менен эл дагы да эле сууга зар болуп турат. Элго суусуз калбады го, суу берилип турат. Бул бизге берилгени 5 миллион евро, 4 миллион евро, 4 миллион евродон 1 миллион 1,5 миллиону бул кредит, калганы ал эме болчу, грант болчу. Анын азыр бизге экспертти нанимать этти банк. Ошол жасалган жумуштун канчалык деңгээлде жасалганын эртең 20-числого келет эксперти. Таза суу тартыштыгын эске албаганда, Баткен шаарында инфратүзүмдү жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу иштери өз нугунда жүрүп жатат.